Assalomu alaykum dostlar. Жыл сайын Америкада катуу инспекшн болот да, жылына бир жолу. Как раз 3 майдан 7 майга чейин катуу инспекшн болот да. Азыр түнкү саат 3, Иллиной штаты. Мени дагы Вестейшнге киргизип бир дөңгөлөк жарылып калыптыр. 5-6 сааттан бери кармап жатышат буларчы. Жаңы эле дөңгөлөктү сервис чакырып алмаштырдык. Азыр сиздерге көрсөтөм. Вестейшн кандай болот экен. Мына могул жерде тракты дагы киргизип алып, дөңгөлөгүн алмаштырмайынча кетпесиң дейт. Мына сервис машина келди. Сервис машина келгенде абдан кымбат алат да. Бул трактыкын жаңы эле алмаштырып бүттү дөңгөлөгүн. Менин да бир дөңгөлөгүм жарылып калыптыр. Сервис азыр алмаштырып бүттү. Мен эгерде башка жерден жасатсам, бир 250 тегерегинде төлөмөкмүн. Азыр 600ден ашыгыраак доллар алышты да буларчы. Мына бул жакта дагы бир тракттын дөңгөлөгүн алмаштырып атышат. Анын артында очередте дагы бир тракт турат. Анын да дөңгөлөгүн алмаштырыш керек экен. Мына Вестейшн деген тияктан трактор келатканда, кээ бир тракторду ичине киргизет да. Ана монда айдап келиш керек. Ана могу помещенияда офицерлер отурат, полицейскийлер. Ар жагында тараза бар да. Ошо таразага тургузуп, салмакты текшерет. Анан ичине кир десем, монда айланып келип туруп ичине кириш керек. Анан трактты полностью текшерип чыгышат да буларчы. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 тракт турабыз да. Жанатан бери 15-20 тракт кетти да. Дөңгөлөк сөңгөлөктөрүн алмаштырып, жасачуу жерлерин жасап коюп. Так, бул сервис деген ТАден келиптир да, дөңгөлөктү алмаштырган. Анан аягында мондай ресит берип кетти да. Бир покрышканы алмаштырыш үчүн $602.35 төлөдүк да. Эгер күндүз кетип баратып, сервиске өзүң барып, ушул эле покрышканы алмаштырганда $250 алмак да. Азыр булар кечинде чакырган үчүн кошо берет ушинтип акчалардычы. $250 ордуна $602.35 алышты да. Мына моякта жасап атпайбы, ошол ТАдин сервисинин жумушчусу менин дагы покрышкамды алмаштырып, ушул реситти берип кетти да. Түнкү саат 3 болуп кеткен үчүн трактор кирбей калды да. Офицерлер да чарчады го. Эртең мененден бери иштеп атып. Ошо Америкада жыл сайын аябай катуу тракторду текшерет да, бир 3-4 күн. Как раз ошого туш келип калдык да. 3 майдан 7 майга чейин эртең бүтөт инспекшн. Анан спокойно болуп калат да. Ошон үчүн ошол учурда көп трак айдаган жигиттер жумушка чыкпай үйүнө жатып алышат да. Достор, ошондой. Америкада трак драйверлердин баары эң корккону, эң жаман көргөнү ошо Вестейшн да. Wait station. Анан көчөдө кетип барсаң да полицейскийлер артыңа келип мигать этип токтоп калат, текшерет да. Ошол жаман да. Кой бир 4-5 саат эс алып, анан эртең менен жолго чыгыш керек болуп калды. Wait stationге көчө күнү киргем. Бүгүн эртеси күнү да Арканзаска жүк жеткизип, кайра жаңы жүк алып алып,
Айова деген штатка кетип барат. Май алмаштырыш керек болуп калды да. Мотордун майын 24.000 километр сайын алмаштырып турам да. Аны алмаштырганда Speedgo деген жерге келем постоянночу. Айына бир жолу алмаштырылат ошондо. Значит, мен бир айда 24.000 километр жүрөт экенмин да. Азбы же көппү достор? 24.000 километр. Айына бир жолу алмаштырам. Бир где-то 350-380 доллардын тегери болот да. Азыр кечки саат 9 болуп калды. Сиздерге май алмаштырган Speedgo'ну көрсөтүп коеюн. Анча-мынча болсо дагы. Oh, here's a broken wire. Got me fixed. Так, Speedgo деген центрде. Speedgo деген центр мына. Трактордун фильтрлери, май алмаштырганда ошо фильтрлери сылат. Мыякта болсо майлардын түрлөрү экен. Бул болсо атайын лестница да. Трейлердин үстүнө чыкканда чыга албайт да. Ошондон ушундай лестницанын үстүнө чыгып турган трейлердин үстүнө чыгып кетет да. Бул Speedgo май алмаштырганга абдан ылайыктуу центр да. Анан дөңгөлөк алмаштырганга мына 3 катары менен 4 машина киргизип май алмаштырат экен, 4 тракты. Анан ар жагында болсо катары менен 3 тракты киргизип дөңгөлөктөрүн алмаштырат экен да. Мына знагы мындай болот. Speedgo деп көрүнөт алыстан эле. Ар жагында Flying J деген заправка турат. Азыр алмаштырып бүткөндөн кийин ошол жака барып эс алыш керек. Эртең менен кайра чыгып алып Айова штатына барыш керек. Бул дөңгөлөк үйлөтөт экен. Бул жагында жалаң дөңгөлөктөрдү алмаштырат да. Жалаң дөңгөлөк алмаштырат, мына как раз флетбед турат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 барабан салып алыптыр да. Зыңкыйта бекитиптир. Эки жакка чинжирлар менен тарттырыптыр да. Не бул кабель экен да. Бул жакта жалаң жеңил дөңгөлөктөр экен. Жаңы дөңгөлөктөр экен, жеңил деп койбодумбу? Анан мыякта дагы бир флетбед турат. Үстүнөн страптар менен тарттырыптыр. Бул бийик жерге чыга турган аппарат экен, үстүнө чыгып алып кнопканы басканда көтөрөт экен да. Ошондой достор.
Баарыңарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Бул эс алган жер экен. Ушундай иштер. Here's your oil level, bud. Okay. Right there on the money. Boss. What?